Кадырлуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Санат теле радио компаниясынын кечки кеп аттуу кезектеги берүүсү сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөргө белгилүү, быйылкы биздин ажообуз тарабынан тарых жана маданият жылы деп жарыяланган жылдын ичинде 1916 жылкы үркүн маселесине 100 жыл толгондугу жөнүндө кеп болуп жатат. Ушул тарыхый окуяга карата биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздүн бир нече бөлүгүн арнайы деп чечтик. Анткени тарыхсыз эл болбойт. Биздин бүгүнкү студиянын мейманы белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, легендарлуу парламенттин спикери, төрагасы Медеткан Шеримкулов. Медет ага, биздин студияга кош келиңиз. Рахмат. Эгерде тарыхта бир болуп өткөн кыйчалыш окуялар жөнүндө, Медет Шеримкулович, ошонун бүгүнкү күндөгү тарыхый да саясий дагы орду жөнүндө, ага берилген баа жөнүндө азыркы улуу муундун өкүлү катары сиздер айтпасаңыздар ким айтат? 2016 жылкы окуяны биз элдик боштондук кыймылы деп жүрөбүз. Үркүн деген ат менен биздин элибиздин эсинде калды. Бул тынч жаткан бейпил элге ошол кездеги Россиянын агрессивдүү күчтөрү тарабынан келип кырып жоюу менен суу баскан, айдоо эгин бөшөчү жерлерин тартып алып, тынч жаткан бейкүнөө элди башка өлкөгө ооп кетүүгө мажбур кылган бир геноциддүү саясат. Айрым биздин азыркы пикир жаратуучулар айтып атат, муну геноцид деп атоого болбойт деп. Эгерде бейкүнөө элди келип, тынч жаткан элди келип кырса, киши өлтүрүлсө, бир эмес, миңдеген кишилер өлтүрүлсө, мал жанына чейин өлтүрүлсө, итине чейин атса, муну биз кандай деп аташыбыз керек? Негизи ушул 16 жылкы окуя тарыхта саясий баасын алды беле. Мунун тарыхый баасы канчалык? Мен сизди чакырганымдын себеби ушул окуяга бир коомдук ишмер катары баа бересиз деп чакырдым. Сөз кезеги өзүңүздө. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз айткандай, чын эле үстүбүздөгү жыл президентибиз Атамбаевдин жардыгы менен тарых жылы, маданият жылы деп жатат. Мен ушул жарлыкка толугу менен кошулам. Себеби быйылкы жылдын өзгөчөлүгү ушундай болуп жатат. Өзүңүз айткандай эле 1916 жылкы үркүндагы ошонун 100 жылдыгы туура келип жатат. 1991 жылы кабыл алган эгемендүүлүк жөнүндөгү декларациябыз ишке ашып, мына 25 жылдан бери өзүбүздүн туубузду көтөрүп дүйнөгө таанылган мамлекет болдук. Ошо 25 жылдык биздин юбилейибиз да ушул жылга туш келип жатат. Ошондой эле бул жылдын ичинде жана башка дагы көп бир тарыхый окуялар болуп жатат. Чындыгын айтканда, кыргыздын улуу сөзү бар: талаасы болбой жер болбойт, тарыхы болбой эл болбойт. Адыры болбой бел болбойт, айтымы болбой. Адыры болбой бел болбойт, айтымы болбой эл болбойт деп. Мына ошо кыргыз эли кылым караткан эл, бугак баскан буурул тарыхыбыз бар улуу элбиз. Мына ушул улуу эл катары биз эгер мурда тарыхыбызды кылымдар бою атадан балага, муундан муунга сөз жүзүндө айтып келсек, кийинки 20-кылымдын башынан баштап өзгөчө кыргыз тарыхы жазуу жүзүнө өтө баштады. Азыркы күндө болсо радио, телевидение аркылуу башка маалымат каражаттары боюнча кеңири ушунчалык информация берүүгө, элге да ошондой жакшы информация берүүгө мүмкүнчүлүк болгонго биз кубанычыбыз керек. Ошондуктан мына ушу быйылкы тарых жылы, маданият жылын чындыгын айтканда башыбыздан өткөн буурул тарыхтагы болгон бурулуштардын баардыгын эстеп, ошого туура баа берип, анан ошол өткөн тарыхый окуялардан туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Маселен ушунда турат. Миңдеген жылдар бою келаткан кыргыз элинин тарыхындагы окуялардын ичинде өзгөчө 1916 жыл болгон окуя. Бул каргашалуу окуялардан бири. Кыргыз эли кылым бою сапырылып Азия мейкиндигинен чыгыштан батышка, батыштан чыгышка карай бир нече жолу козголуп, бир нече жолу көчүп, акыры келип орношуп, отурукташып бүгүнкү ошо
тагдырыбызга келген жаркыраган жакынакай Кыргыз Республикасынын территориясын өзүбүз мамлекет кылып, өзүбүз ушул жерде эл болуп, өзүбүз журт болуп, дүйнөдөгү мамлекеттердин арасына кошулуп, ушундай бир дүйнөгө жар салып, биз өзүбүзчө мамлекет болдук, биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тааныгыла деп дүйнө парламенттерине кайрылганыбызга 25 1991 жылкы 31 августтагы кабыл алынган эгемендүүлүк жөнүндө декларацияда менин колумда турат. Ошондо 4-чү пункту болуп, бүт дүйнөлүк мамлекеттерге, Кыргыз мамлекеттеринин парламенттерине биз өзүбүзчө мамлекет болдук деп, ошо биздин мамлекеттигибизди тааныгыла деп кайрылуу каттар менен жазган болчумун. Кийинки эле 92-жылдын ичинде эле 50-60тан ашык мамлекет биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныды. Мына ошондой улуу бир окуялардын ичине келгенде, чындыгын айтканда, 1916-жылкы окуя бул бир татаал окуя, бул каргашоол окуя, бул кыргыз элинин кылымдар бою келаткан тарыхындагы өтө чоң трагедиянын бири. Биз ушуну айтпай кеткенибиз туура болбойт. 1987-жылы мен Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин идеология боюнча катчысы болуп иштеп калдым. 88-жылдан баштап мен ушул маселени көтөрө баштадым. Себеби 1991-жыл жакындап келе жаткан болчу. Ошондо 75 жылдык үркүндүн күнү келе жаткан болчу да, ошого даярдык көрөлүк деп ушу академия, биздин Илимдер академиясында ал убакта Илимдер академияда тарых институтунун директору академик Салыморбек Табышалиев эле, ошол мезгилдеги иштеп жүргөн улуу тарыхчылар Курман Каракеев, Сабыр Аттакуров, Кушбек Үсөнбаев деген улуу жазуучулар, улуу тарыхчыларды чындайт. Ошо тарыхты билген. Үсөнбек байкебиз чындыгын айтканда, кийинки советтердин убагында, кийинки жылдарында, жалаң эле 16-жылды мен карап, 10 жыл боюнча иштеп калган ошол эле киши болуп калды. Ошол кишини дагы жол бербей, 16 жөнүндө жазып атасың деп, эмгеги жакшы бааланбай келди. Кийин ал агайыбыз Академия науктун мүчө корреспонденти болду. Абдан урматтуу адам болду. Чындыгын айтканда, ошол советтердин акыркы жылдарындагы ушул өркүнгө болгон мамиле, муну жаап жашыруу боюнча, айттыруу боюнча болуп келген саясаттын убагында дагы коркпостон 16-жыл жөнүндө жазып, 16-жыл жөнүндө айтып келген улуу биздин тарыхчыларыбыздын бири мына ошол агай. Ошону дайыма эскере жүрүшүбүз керек да. Анан 1991-жылы анда эгемендүүлүккө жете элекпиз. Июль айынын аягында 16-жылдын 75 жылдыгынын башталышын Сокулук районунун Асылбаш айылынан баштадык. Мен анда жогорку кеңештин төрагасы болуп калган мезгилим болчу. Ошол жерден чоң митинг өткөрүп, улуу кишилер барып, анан кийин чоң митинг өткөрдүк. Себеби Асылбаш айылы, Сокулук районунун Асылбаш айылы мына үркүндүн башталган жерлеринин бири. Биринчилерден барып, ошол жерлерден башталган болчу да. Жалкар жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалыбыз бар эле, ал киши эле катышып, анан ошол митинг өткөрүп, Куран окулуп ал жерден, анан жөө жүрүшүн баштадык. Жөө жүрүшүнүн ошо башында мен өзүм бир топ километр жөө баштап, ошол митингке катышкандардын арасында жүрдүм. Чындыгын айтканда, мына ушул 91-жылкы митингди биринчи жолу массовый башталышына ошол мезгилдеги республикага таанылып калган Кыргыз демократиялык кыймылы, Ашар коому жана башка пайда болуп калган, башка бутуна жакшы тура элек, бирок пайда болуп калган жаштардын уюмдары, чыгармачылык уюмдар, мына ошо Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндө сөз кылып, биз өзүбүзчө мамлекет болушубуз керек. Биз Советтер Союзунун ичинде калган күндө дагы өзүбүздүн полномочиябыз кең болуш керек. Биздин мамлекеттин деңгээлин, статусун жогорулатабыз керек деген ойлогу жүргөн ар түркүн коомдор катышып, бул жалаң гана бир кишинин, бир уюмдун
аракети эмес, алардын эмгеги, алардын заслугасы эмес, ошо Кыргызстандын ошол мезгилдеги коомдун жетишип калган, ушул деңгээлге жетишип калган, ушул өзүбүздүн тарыхыбызды бир иликтөөгө мындан ары ачык коркпой айтышыбыз керек. Себеби бул биздин тарыхыбыз. Биз жөнүндө сөз болуп жатат. Биз бүгүнкү күн менен эле жашаганыбыз туура болбойт. Биз советтик мезгилде эле адам болдук, советтик мезгилде эле эл болдук деген ойдон качышыбыз керек. Себеби совет бийлигинин, совет мезгилинин, совет доорунун кыргыздарга алып келген жакшылыгы төөгө тургусуз. Чындыгын айтканда, бул тарыхый бурулуш, бул чындыгын айтканда тарыхта кала турган эң бир чоң маанилүү мезгил мына ошо 75 жыл советтердин арасында жүргөн. Бирок биздин тарыхыбыз 2000 жылдан ашат. Мына ошонун ичиндеги болгон кыйынчылыгын да, жакшылыгын да, жаманчылыгын да айта жүрүшүбүз керек. Себеби ал биз үчүн керек. Башка үчүн керек болбосо дагы биз үчүн, кыргыздар үчүн керек. Биз башыбыздан өткөн жакшы күндөрдү эстеп, ошону менен дардаңдай бербей, кыйынчылыгыбызды эстеп, ошо кыйынчылык эмне үчүн келди? Эмне үчүн трагедия болду? Ошонун түбүндө эмне жатат? Ошол трагедияга жетпей, коомдук түзүлүштү, коомдук бурулушту, коомдук жүрүштү башка бир тынчтык жолу менен алып кетүүгө болот беле. Болбойт беле деген ойго биз дайыма келишибиз керек да. Анан ошол эле жүрүштү келип, анан Кыргыз Республикасынын борбору болгон Бишкек шаарынын филармониясында чоң жыйын өткөрдүк. Мына ошондо биринчи президентибиз Акаев катышып чоң жыйын өткөрдүк. Филармониянын алдында отуруп бата кылдык, Куран окуттук. Андан кийин жүрүш мына Ала Тоо аянтында болду митингдер. Андан тиги Боранага чейин бар, ошол жерге чейин мен өзүм барып катышып жүрдүм. 16 жылкы үркүм боюнча массалык түрдөгү ошол окуяны белгилөө мына 91 жыл болду. Анан чынын айтканда ушундай бир ой пикирлер жүрөт. Советтер Союзунун убагында үркүн жөнүндө эч кимге сөз айттырбай, Советтер Союзу келгенден баштап эле тыюу салып койгон. Бул абдан туура эмес. Абдан туура эмес. Себеби Советтер Союзу курулгандан кийин эле 17 жылдын октябрында келди. Муну ошондон баштап эле жанагы Лениндик улут саясатынын негизинде Россия империясынын ак падышанын башка улуттарга жүргүзгөн туура эмес саясатын күнөөлөп чыккан мына ошол Лениндик партия болгон. Ал эми Россиянын өзүн болгондо дагы ошонагы Николай II убагындагы заманды, падыша Николай II убагындагы заманды Ленин Россия элдердин түрмөсү болгон деп айтып келди да. Мына ошо түрмөнүн ичинде биз да киргенбиз. Себеби биз кыргыздар ошо Россия империясынын ичинде болчубуз, ошонун составында болчубуз. Анан 1931 жылы 8-11 августта ошол эле Бишкек шаарында, анда Фрунзе болуп калган мезгил, ошо Фрунзе эмгекчилеринин, советтик, партиялык жана башка уюмдун жетекчилеринин, кызматкерлеринин катышуусу менен чоң салтанаттуу жыйын болгон. Мына ошол салтанаттуу жыйында Кыргыз өкмөтүнүн жетекчиси Жусуп Абдрахманов ушундай бир керемет доклад менен чыгып сүйлөгөн. 31 жылы 11 августта. Ошол эле күнү Борбордук комитеттин кийин экинчи секретары болду. Мурда агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болуп жүргөн. Кийин жер суу боюнча, земледелие боюнча министри болгон. 33 жылдан 37 жылга чейин өкмөттү башкарган Кыргыздын дагы бир улуу инсаны Баялы Исакеев агайыбыз. Интергетпо деген анда бир чоң завод болгон, жана чехтер менен. Муну ошол жерде ал киши дагы 16 жыл боюнча чоң бир доклад жасаган. Ошол докладдар мына азыркы күндө бардык биздин китеп полкаларыбызда толугу менен жетип отурат. 16 жылга ошол мезгилде абдан бир жакшы баа берилген болчу да. Мына айтып кеткен сөзгө кошуп, сөз аралжы катары айтып кетейин. Мына президентибиз өзү баш болуп Алмазбек Шаршенович указ чыгарып отурбайбы?
16 жылды быйыл 100 жылдыгы белгилейбиз деп. Мен ойлор элем, ошо Абдрахманов сыяктуу болуп туруп, Атамбаев өзү бир жакшы доклад менен чыкса быйыл, элге түшүндүрүп, ошол окуянын себептерин, эмне себептен чыкты, кандай жыйынтыктар болду, анан ошол жыйынтыктардын, ошол каргашалуу окуянын жыйынтыктарынан биз кандай натыйжа чыгарыбыз керек, кандай жыйынтык чыгарыш керек деген бир жакшы бир доклад менен чыкса деген оюм бар. Алмаз Шаршенич эгер бизди көрүп турган болсо, мен ушул оюмду эске алып койсо болор эле деп айтам да. Анан кийин айтып коеюн, ушул аягына чейин керек болсо кыскартып коелучу. Анан кийин мына ушул 35-40 жылдарга чейин 16 жылда Советтер Союзу абдан катуу көтөргөн. Буга тыюу сала башталганда 70 жылдардан кийин бола башталды. Себеби мына 70 жылдардан кийин Советтер Союзуна кирген республикалардын ичинде өздөрүнүн баягы улуттук сезим, ар бир улут, ар бир республика Советтер Союзуна чыгып кетүүгө укуктуу жана башка деген теориянын негизинде, анан чындыгына эле келгенде республикадагы жашаган элдер өзүнүн тарыхын, өзүнүн адабиятын, өзүнүн маданиятын, анан эң негизи өзүнүн укугун кеңейтүүгө жол баштай баштаганда, мына ошого Советтер Союзуна кийин тыюу сала баштады да. Ал эми сиз айткан 16 жылга кайрылалып, 16 жылдын чыгышынын себептери эмнеде? Мына эң негизи маселе ушунда турат. Каяктан келип бул чыгып калды 16 жыл? Россия империясы башка эле Европалык империяларга салыштырганда, Франция, Англия, Испания, Португалияга салыштырганда, Россия эч убакта деңиз аркылуу башка колонияларды басып алган жок. Россиянын өзүнүн территориясынан башка басып алган колониялык аянттар, колониялык территориялар жок. Россия жалаң гана жер үстү менен, кара жер менен жүрүп, өзүнүн территориясын кеңейте баштады дагы, акыры келип мына түштүк жагы Кавказга барып, Кавказ тоолоруна барып токтолду. Бияк жагы келип мына биздин Орто Азия, Казакстанга келип токтолду да. Россия империясы Петр Биринчинин угагында эле 1716 жылы şu Оренбургтан абдан чоң бир экспедицияны даярдап туруп, жөнөткөн ошо Орто Азиялы өлкөлөрүн изилдегиле. Ошол жакта карай жөнөткөн полковник Бохольц деген баштап ошол отрядды. Кийин кышында Арал деңизинен өткөндөн кийин алардын баардыгы тең кышта калып, соокта калып, ошол бойдон жок болуп калган. Кийин уже мына 19-кылымдын экинчи жарымында, анан кийин Россия, күчтөнүп турган Россия, мына ушул чыгышты карай, өзгөчө Орто Азияны карай, Казакстанды карай жыла баштады да. Мунун жылганын себеби эмне? Себеби биринчиден ушул территорияларды алуу, экинчиден мына ушул биз аркылуу, өзгөчө Орто Азия аркылуу Индияны карай жүрүп. Дүйнөдөгү талашкан эң менсиген империялардын талашканы бул Индия болчу. Индия кимде эле? Индия Англияда болчу. Англия Индияны эч убакта бермек эмес. Ал эми Россиянын жылышын Индияны карай болгон кадамдарын токтош үчүн анан алар Афганистанга келе баштаган. Эң чоң мына бул саясаттын чиелишкен, саясаттын кармашкан жери анан кийин Афганистан болуп калды да. Мына Россия бизге чейин келип, ушул Орто Азияны, Казакстанды басып алып, өзүнө каратып алган саясаттардын бири чоң колониялык системанын мына саясатынын негизи ошондо жатат. Мына ошондо жатат. Анан дагы бир нерсе айта кетишибиз керек. Өзгөчө 1847-48 жылкы Кенесары Касым менен Норозбайдын Кыргызстанга келип, өзгөчө Кыргызстандын мына түндүк тарабын талкалап айтып жүрүшпөйбү? Мына чүйөрөндөгү элдин 40 000 түтүн бар эле, ошонун 4 000 түтүн калган бар болгон деп жатпайбы? Ошол Кенесары Касымовдун ушул жерге келип баскан убагында. Ошончолук кыйынчылыктар бияк жагынан ал кысым болсо, түштүк жагыбыздан Кокон ханды бийлеп, өзүнүн бийлигин ушул жерге таратууга аракет кылып турганда, кайпалактаган биздин улуу ата-бабаларыбыз элди тандап, журтту тандап,
кайсы мамлекетке баш баксак ошолор менен жакындаштык деген ой менен аны Россияга кирип отурлар. 1916 жылы биз Россиянын составында 50 жыл болгонбуз. Биз Россия империясынын территориясы болчубуз. Биз кыргыздар Россия империясынын жарандары болчубуз. Мына ушуну унутпашыбыз керек да, жанакы 16 жылга баа берип жатканда. Себеби туура эмес бир түшүнүктөр болуп жатат. Азыр Россия өзүнчө, Кыргызстан өзүнчө, Россиянын жанакы кыргыз жарандарын тыл кызматкерине чакыруу боюнчагы Николай Экиничинин жана коргоо министринин жарлыгы бул туура эмес, бизге туура келбейт. Бизге туптар эле келет. Себеби биз Кыргыз эли, мына ушул биз турган азыркы регионубуз, азыр өзүнчө мамлекет болгон регионубуз, мунун баары тең Россиянын составында болчубуз. Мына ушуну унутпашыбыз керек да. Ал эми эмне үчүн ушул чатак чыкты? Чатак жалаң эле ошо кыргыздарды тыл кызматкерине чакыруудан чыктыбы же башкабы? Мунун баардыгы тең ошол указга, ошол чечимге чейин мурдатан бышып, жетилип, ии толуп калган мезгил болчу. Себеби биз Россиянын составына киргенден кийин Россия өзүнүн мужиктерин, дыйкандарын, жер талашкан, жер жетпеген дыйкандарын өзгөчө 1861 жылы Россия крепосттук право, крепосттук укук дегенди алып таштады дагы, баягы өзүнүн жеринен чыга албаган дыйкан жана башкалардын баарына ал жерден чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болду даже. Алар жер сурай баштады. Алар да дел көбөйө баштады. Анан ошон үчүн каякта жер бар? Жердин жакшысы дагы, жердин молу дагы, күнү дагы, жери дагы, суусу дагы, баарысы жакшы. Кайсы жак? Мына чыгыш жак. Мына чыгыш жакты биз алдык. Орто Азияны алдык, Казакстанды алдык, Кавказды алдык. Мына ошол жакта каранын элди жөнөтө баштады. Ошол Россиядан келген мужиктер, Россиядан келген дыйкандар, мурда Россияда өзүнүн эчтекеси жоктор, мына бул жерге келип туруп, анан кийин кыргыздардын жерин тартып ала баштады да. Тартып алганда дагы муну закондуу түрдө тартып ала баштады. Ошол себеби ошол келген келгиндерге, мына Россиядан келген келгиндерге жер берүү жөнүндө атайын указдар чыгып жатты да, атайын положениялер чыгып жатты. Ошонун негизинде кыргыздар улам жерден айрылып, согат жерлеринен, жашоого ыңгайлуу жерлерден айрылып, баягы таштуу жерлерге, таштак жерлерге, тоо арасына кыргыздар баштады. Мына ошонун баардыгы тең мурдатан элдин арасында нааразылык. Турмуш абдан кыйын болуп кетти. Келген орустар бизге эл катары мамиле кылбай, экинчи сорттуу адам катары мамиле кылчу. Бизге эмне деп кайрылчу? Мына ушул кайрылуулар, бул Россияны ойлоп чыгарган эмес. Бул англичандар деле, француздар деле, испандар деле, тетиги заморский территорияларын, деңиз аркылуу ар жактагы территорияларын, ошол жактагы элди төзөмсүздөр деп эле койчу, инородцы деп эле койчу. Бизди деле орустар төзөмсүз дечү. Кыргыздар деп айтчу эмес, төземный население деп эле айтчу. Мына 1916 жылга чейин эле жанагы ушу Бишкекте ачылган 2 мектеп бар болчу, русский туземный школа деп эле аталчу. Орус тузем мектеби деп аталчу. Ооба, Касымбеков ошентип жазып атпайбы? Мына биз алар үчүн Россиянын составындагы территория, Россиянын составына кирген эл. Бирок бизди туземцилер дечү. Бизди чет кишилер дечү. Инородцы деп койчу. Мына ошондой көп бир кыйынчылыктардын өзгөчө элдин экономикалык, социалдык абалынын өтө начарлап кеткендиги, жерден айрыла баштаганы, мал жайууга мүмкүнчүлүк болбой алган жайыттардын дагы кичиле башташы, элдин арасындагы билимсиздик, элдин арасындагы медициналык, социалдык саясаттын болбогон негизинде оорусуктоолордун көбөйүшү элдин санын барган сайын төмөндөп кетчү. Мына ушулардын баардыгы чогулуп келип турган 16 жылга болгон жанагы указдын негизинде, ошо
жарыла тұрған бір себептен бір указ болып қалды да. Дағы эле ошо 50 жылдық жөнүндө айтып коеюн, кийин туура түшүнүк болуш үчүн биз 1864 жылы мына Түндүк Кыргызстан Россиянын составына ыктыярыбыз менен кирдик деп жүрбөйбүз. Ооба. Түштүк болсо басылып алынды. Генерал Черняев, генерал Скобелев, жана башкалар келип атып, так? Кауфмандар келип атып. Ал эми 16-жылга салыштырганда ошондо биз 50 жылдан ашык Россиянын составында болдук. 50 жылдан ашык. 50 жыл деген Кыргызда жакшы сөз бар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. 50 жылдын ичинде биз Россиянын составына киргенибизге жараша. Мына өзгөчө түндүк жагыбыз ыктыяры менен кирдик. Суранып атып кирдик. Элчи жибердик. Биз ошого жараша Россиядан жардам ала алдык. Маселе мына мында жатат. 50 жылдын ичинде мен сизге бир эле цифра келтирип коеюн. Бир эле цифра. 1913 жылы Россияда, ошонун ичинде Кыргызстанда дагы бүткүл Россиялык, бүткүл өлкөлүк элди каттоо өткөн. Ошондо Кыргызстандагы сабаттуулуктун деңгээли 3-4% болгон, бар болгон. Биз 50 жыл Россиянын составында жүрүп, сабаттуулук жойгон жок. Чындыгын айтканда, башма-баш сабатсыз эл болчу. Ал эми Кыргызстанга башка бир завод фабрикалар курулду. Элдин кызыкчылыгы үчүн бир чечимдер кабыл алынды. Элдин маданиятын, элдин тарыхын жазып алалык, ушуну дүйнөгө тааныталык деген кадамдар болду. Эчтеке болгон жок. Мына 50 жылда эл жаңы, 50 жылда биздин болгон жаңылыгыбыз алдыга жылуу эмес. Россияга кошулгандан кийинки 50 жылдын ичиндеги биздин жаңылыгыбыз элден артка кеткен. Элдин саназай баштаган. Элдин турмушун жаман жагын өтө баштаган. Кедейчиликке, жакырчылыкка өткөн. Мына ошону биз дайыма туура айтышыбыз керек. Себеби биз көнүп калганбыз. Мына партиянын идеология катары дагы мен айтып коеюн. Мына ошондой дайыма айтып келгенбиз. Биз Россиянын составына кошулганыбыз бул прогресс болду. Биз ошонун аркасынан жыргадык, ошон үчүн эл болдук, ошон үчүн сакталып калдык. Россиянын составына киргендигибиз жөнүндө азыр сөзөкөбүз дагы улантканда дагы кайрылалык. Мунун плюсу да болду, мунун минусу да болду. Эң чоң минусубуз 1916 жыл элибиздин кырылышы. Мына кырылыш боюнча дагы сизге айтып коеюн. 16 жылы орустар дагы кырылды, кыргыздар да кырылды. Орустардан кырылганын саны бар. Орустар аз кырылды да. Азыр орустардан кырылышынын саны бар. Орустардан кырылышы 3500-ге жакын. Ошонун ичинен 2,5 миңге жакыны өлдү деп аныкталган. 1 миңден ашыгы баягы дайыс чогулуп кетти. Ал эми кыргыздар жөнүндө канча кырылганын цифра жок. Ооба. Себеби кырылганы кырылып жатты, көмүлгөнү көмүлүп жатты, көмүлбөгөнү көмүлбөй жатты. Өзгөчө кыргыздар кача баштаганда, мына августта башталдыбы, ушул көтөрүлүш. Августта башталды, август айы, сентябрь айы, октябрь айынын 15-нен башталды. Кача баштады. Массалык түрдө качканы октябрдын башында болду. Кыш маалында суук түшө баштаганда. Суук түшүп, белдерге кар түшүп калганыбызда, бедел аркылуу сөөк ашуусу аркылуу жана башка бир катар. Экинчиси мына текеш аркылуу. Мына ошо Кыргызстандагы болгон 16-жылкы көтөрүлүштү басыш үчүн Россия бул жердеги өзүнүн гарнизондорун астык кылып, баягы күчү жетпей, токтото албай калганда 4 тараптан аскер келди Кыргызстан территориясына. 4 тараптан. Ферганадан келди, Атбашы, Тобустору, Нарынды карай. Ферганадан келди. Ташкенттен келди, Чүйдү карай. И Верный, азыркы Алматы. Андан эки отряд. Эки жол менен келишти. Бирөө Кастек аркылуу, мына Островкага, Кеминге, Чүйгө түштү. Экинчиси аркы Каркара аркылуу Прижайскага. 4 багыт менен келип турган аскерлер талкаланды. Мына Кыргызстандагы
жылкы болгон кыргыздын көтөрүлүшүн басуу үчүн жасаган кыргын аракет. Элдин саны боюнча. Кыргыздар канча өлдү? Бул боюнча эч кандай арифметика, эч кандай бир тактоо жүргүзүлгөн эмес. Бирок ошол эле орустардын өздөрүнүн өкүлдөрү, бирөө генерал, бирөө полковник, ошолордун айтканы боюнча 1917 жылдагы январь-февраль айындагы данныйлар боюнча 16 жыл өттү да. Чүй өрөөнү боюнча элдин саны 58%ке азайган. Демек жарымы жок. Жарымынан көп жок. Приживали уезди боюнча, нарында приживали калган. Ал жактан 70% жок. Бирок мунун баары тең өлдү деген сөз эмес. Дагы бизди көргөн телевизор көрүүчүлөр ушуну туура түшүнсө, көпчүлүгү Кытайга качты. Мына ушул жерде качкандардын баарын эсептегенде, өлгөнүн качканын эсептегенде, шүйөрөнүн 58%, приживали уезди боюнча 70%. Мешерим сөзүңүз оозуңузда, эми баягы чоң маселени талкуулаганда убакыт билинбей өтүп кетет экен. Бизге берилген 30 мүнөттүк убакыт аяктады. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз 2016 жылкы үркүн маселеси боюнча мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулович менен сүйлөшүп атабыз. Көрсөтүүнү кийинки көрсөтүүдө улайбыз. Азырынча ушул жерден чекит кое туралы. Саламатта болуңуздар.